Мен аялдардын квотасын кесип салалы деп айткан жокмун. Бул жерде маселе башка болуп атат. Биздин кабыл алган мыйзамдар, чечимдердин бардыгы элдин кызыкчылыгына болуш керек. Элдин кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Бүгүн могу мыйзам боюнча биринчи орунду алган эркек киши 15 000 добуш алса, экинчи орунду алган 13 000 добуш алса, үчүнчү орунду алган эркек киши 11 000 добуш алган болсо, анан аялдардан биринчи орунду 100 добуш алып алып келбесин парламентке деп атам. Себеби эл нааразылык мына ошондон башталат. Себеби эл ага добушун бербегенде мына жообу ошол. 100 добуш алган аял мына мыйзам менен келет. Улан Мырза Бердибаевич туурабы? 100 добуш алган аял ушул мыйзам менен бүгүн парламентке келгенге жол ачылып турат. А 12 000 добуш менен эркек киши калып кете турган болсо, элдин нараазычылыгы көбөйөт деген мааниде айттым. Экинчи сунушум айтып коеюн. Эгерде ушунчалык мынакей жеңилдик боло турган болсо, биз жеңилдикти экономду карай турган болсок, мамлекеттин бюджетин эконом кыла турган максатыбыз боло турган болсо, 35 округду мынакей бүгүнкү 70 округка бөлөлү дагы, аялдарга 20 квотаны берели. Бул аялдар Кыргызстан боюнча жарышсын. Биринчи орунду алган аял киши келсин. Кыргызстан боюнча аял киши мына мээримдүү, адамгерчиликтүү, назик болот экен. Мына буларга ушундай жеңилдикти берели. Кыргызстан боюнча элдер аялдарды шайласын. 20 киши мына 20 первый 20-каны берели. Биринчи орунду алган аял келсин, экинчи 20-га чейин келсин, 21-си өчүртө турсун. Мына 35 округка бөлөлү. Экиден эркек шайлансын. Мына аялдарды кыскан эч ким жок. Мен да аялдардын келишин каалаймын. Бирок мен суроону туура бердим. Бүгүнкү 20 аял эмнеси менен аздык кылып атат, эмне үчүн муну 30га көтөрүп атабыз дедим. Бирок ага мен жооп алган жокмун. Эгерде ошондо мен так жооп алган болгонумда, мындай жерде бизге аялдардын күчү керек болуп атат, ушул жерде бизге аялдардын деми керек болуп атат дегенде, мен анда унчукпай айтпочумун. Ошону мен жообун алган жокмун. Ошол үчүн бүгүнкү күндө 20 аял аябай жарашат. Жогорку кеңешке бүт жагынан бизге туура келет. Biz şaylоочулардын укугун колдойт. Негизги максатым шайлоочулардын укугун колдойлу. Ошол эле. Ошол шайлоочулардын укугу менен биргеликте ошол биздин гендердик теңчиликти эске алып, биздин аялдарды да колдоп койсоңуз туура болмок. Урматтуу айымдар, сиздер чыкпай эле коюңуздарчы, өтүнүч. Азыр мына жерде канча адам жазылып атат. Бул бир. Экинчиденчи, сиздер ыраазы болуңуздар. Мындай квота бир дагы өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө жок. Мына кече Европарламенттин депутаттарын кабыл алганда мен айтып бердим. Англияда барбы? Жок. Германияда барбы? Жок. Францияда барбы? Жок. Америкада барбы? Жок. Жок мындай. Биздин аялдар ыраазы болсоңор силер айынан. Кол чабып эле колдоп бергиле, полемикага чыкпай эле. Мына биз ар бир үчүнчү деп Кыргыздан өткөн аялдарды сыйлаган бир дагы мамлекет жок экен да демек. Ыраазы болгула дем, жөн эле койгулачы, чыкпай эле. Биз силер үчүн камкордук көрүп атабыз. Ошо силер үчүн биз эле сүйлөп коелучу. Туурабы? Отуруңуздар. Кийинки сөз Кыдыкбаев Жаныбек Султановичте. Өтүнүч, Надиреже, Эже, мына барды отурду. Айсулуу, отур карындашым, отур. Болду. Сүйлөштүк, болду. Сиздерге даңк жана дүңк. Жок, эми эже, сыйлайлы да баарын эми. Мына канча отурат? Az çıkkanda sizler uşağa жооп айтасыңар. Анан каймайтчы отура беребизби? Жок, мен түшүнгөн жокмун. Биз силерге жакшы кылып атсак, кайра өзүңөр бузуп атасыңар го? Экинчи микрофон. Төрага сиз эми биз сизди аябай сыйлайбыз. Анан айымдар жаман ниети деле жок. Бирок кыргыздын жигиттерин, кыргыздын мырзалары өзүңөрдүн феодалдыгыңарды көрсөтпөй эле койгула. Конституцияда конкреттүү түрдө жазылып турат. Бир жыныстагы депчи. Ал жерде эркек аял деген сөз жок. Аны эмне үчүн чочулуп атасыңар? Эми 30дан 20га түшө калгын деп, мен Аслан мырза өзүнчө башкача болуп чыгат, аялдарга күйгөн киши болупчу. Эми кайдан билесиңер 70 аял болуп 20 эркек болуп калышыны. Ошон үчүн бул жерде тагдырга тан бере турган маселелерде көп алды да. Кыргызстанда эркектерге салыштырмалуу билимдүү, тажрыйбалуу, илимде дагы, мамлекеттик кызматтарда дагы төмөнкү тепкичтерде такчалган айымдар көп. Тарыхты унутпагыла, курмажындыкка деген чыккан бизден. Президент да чыкты аялдардан. Ошон үчүн сүйлөгөндө абайлап сүйлөңүздөр. Анан эми кайым айтышкан жерим жок. Ошон үчүн бул жерде айымдарды мен конкреттүү түрдө жана айттым.
аялдарга өзүңөр тийишип атасыңар. Биз тийишкен жокпуз. Анан эми айтып койсо жаман көрөсүңөр жөн эле. Ошон үчүн мыйзамды кабыл алганда конкреттүү түрдө сунуш киргизип коюш керек. Аялдар өзүнчө күрөшсүн ошол 30 мандатка. Biz ошону каалап атабыз. Мейли эркектер менен тең тайлашпайбыз. Болуптур, алдыбызда эркектер турат, артында биз колдоочу болуп жүрөбүз дайым эркектерди деп. Ошон үчүн бюллетенди аялдарга өзүнчө койсоңор, 30 мандатка Кыргызстан боюнча партиялык тизме менен барган болсо, 30 мандатка Кыргызстан боюнча аялдар добушуну чогултуп келет. Ошол алган добушуна жараша БШК жыйынтыгын чыгарып берет. А эркектерге өзүнчө бюллетен болсун дагы, эркектер өзүнчө күрөшсүн 60 бюллетенге. Аял менен эркекти аралаштырып бир бюллетенге койбогула, ошончо аялдарды сыйлап атканыңардан кийин. Биз силер менен такталашпайбыз. Просто өзүңөр тилди кытыштырып атасыңар. Биз эч убакта алдыңарга түшкүбүз келбейт аялдар. Биз каада салт, нарк насилди сактаган адамдарбыз. Өзүңөр тийишип атасыңар. Ой, эже, сизге айттым го, мына бузасыңар ушинтип депчи. Эмне керек бар ушундай? Сиздерди наоборот биз тескерисинче колдоп, силерге жеңил шарт түзүп берип атсак, нааразы болосуңар айнан. Бу кантип болсун ушундай? Азыр ушинтип отуруп өзүңөрдү бузуп аласыңар. Бардыгы жакшынакай кетип атпайбы? Мына мамлекет башчыбыз да айтып атат, аялдарга көбүрөөк орун берейли, мүмкүнчүлүк түзүп берейли деп. Эми ушуга да нааразы болуп, татаалдаштырып атасыңар да. 5-чи микрофон. Чоң рахмат. Ушул урматтуу төрага, сизди мен да сыйлайм, бирок айым болсом дагы, мен ойлойм, биринчи иретте депутатмын. Ошол эле учурда, азыркы учурда биз аябай чоң жана маанилүү, өлкөбүз үчүн маанилүү чоң мыйзамды талкуулап атабыз. Анын ичинде сиз байкагандай, азыр жаңы эле БШК айтты, 52% биздин шайлоочулар бул айымдар. Анан айымдарга парламенттин ролу өтө чоң. Мен тилекке каршы, качандыр бир балдарга кол көтөрүлсө, зордук зомбулук болсо, үй бүлөлүк зордук зомбулук, айымдарыбыз кырылып, өлүп баратса, чын айтайын, эркектер туруп, ушуну каңгыроону мындай айтып, коңгуроону кылып, айымдарды защита кылышыбыз керек, айымдарды колдошубуз керек, зордук зомбулукту токтошубуз керек деген тилибиз тешилип айымдар айтышат. Тилекке каршы. Негедир? Бул бирден бир маселе. Эмне үчүн Кыргызстанда жылдан жылга зордук зомбулук өсүп баратканда айымдар парламентте сөзсүз түрдө керек. Эмне үчүн? Анткени ар бир айымдын добушу, ар бир айымдын үнү бул жерден чыгыш керек. Бул сөзсүз керектүү. Ошол үчүн президент ушуга упор жасап атат. 30% айымдар болуш керек деген сөз президент өзү айтып атат. Анткени айымдарды, балдарды коргой турган тилекке каршы бир гана апалар айымдар. Аны өзүңүздөр күнүгө көрүп турасыздар. Биз мисалы бул жерде 70%ды талашкан жерибиз жок. Бирок бул мен ойлойм, айымдарды сыйлабаганыңыздарды азыр эле Арслан мырза айтып кетти. Канча айымдар добуш алса, бул деле өтө оор. Мырзаларга караганда, мырзаларды шайлаш үчүн мырзаларыбыз бай. Айымдарыбызга караганда, мырзаларыбыздын классташтары, туугандары, аялдардын орду башка. Кыргыздарда дайыма айтат да ушул. Эмне үчүн парламентте иштейсиң, барып үйдө балдарыңды бак деген коллегаларым да бар, кээ бирөөлөр. Бирок мен бардыгына жетишем. Биякта дагы жумушумду татыктуу алып барганга, үйдө дагы татыктуу аял болгонго, эне болгонго, жумуштан чыгып үй тапшырма жасайм, үйгө барганда тамак жасайм, все как положено. Ошонун бардыгын көтөрүп кеткенге бир гана айымдардын колунан келет. Ошону дагы эч качан унутпагыла. Анан урматтуу мырзалар, ооба азыраак добуш алабыз силерге караганда. Бирок ар бир добуш бул ар бир айымдын голосу. Бул ар бир айымыбыздын маселеси. Ушул зордук зомбулукка каршы балдарыбызды коргой турган, ушул биздин майып балдарды коргой турган ушул мыйзамдарды биз жазып чыгабыз. Биз дайыма кол көтөрүп, ушул темаларды көтөрөбүз жогорку кеңеште. Бизди ушундай суранам, айымдарга каршы айтпагылачы. Бул өтө туура эмес силер тараптардан. Анан президентке рахмат, колдоп ушул мыйзамды чыгарганыңыздар үчүн. Бирок ар бир голос айымдар үчүн өтө маанилүү жана өтө керек. Рахмат. Урматтуу айымдар, сиздер ыраазы болуңуздар. Биз сиздерди колдоп, дайыма алдыга сүрөп келе жатабыз. Мына бул жерде айтпайын десе айттырасыңар да. Аялдар, айымдар 500 добуш, 600 добуш менен деле келип отурбайбы? 20 миң, 22 миң, 15 миң
жигиттер добуш менен келип атат. Мисалы да эми ушуга дагы макул болуш керек да. Бул бир. Экинчиси, урматтуу айым депутаттар, биз тескерисинче силерге дүйнөдө жок мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атабыз. Квота деген бул не выбор народа, эгер андайга бара турган болсок, элдин тандоосу эмес бул квота. Бирок ошого карабай биз квотаны берип атпайбызбы сиздерге? Улам жеңилдеткен сайын дагы жеңил болсун дей берген болбойт да. Биз мүмкүнчүлүк түзүп берип атпайбызбы сиздерге? Аялдардын үнү жаңырсын деп. Анан аялдар, мисалы үчүн эркектер колдогон үчүн келип атат. Аялдар партиясын түзүп, аялдар чыкты эле өткөн жок кандай бүт Кыргызстандын аялдары бербейт беле ушул партияга. Андай болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн бири-бирибизге мындай туура түшүнүп, жакшы кетип атканда бузуп албайлы да. Артык кылабыз деп тыртык кылып аласыңар. 5-микрофон.